катышуулары, урматтуу Ирина айым, урматтуу Ишбаев Баке, Мамралы Асапал. Мен бүгін ушул сүрөтчүбүздүн өзмөсүнө биринчиден президенттин аппаратынан президентибиздин чоң бүгүнкү курулуштун ачылышына чын жүрөгүмдөн токтоп коеюн. Себеби ал киши сиздин талантыңызды өтө баалайт, өтө жогору деп сизди мыкты таанайт деген. Анан эми Мамралы Ишбаев жөнүндө айта турган болсом, кыскача айта турган болсом, бул сүрөткө деген бул өзгөчө бир ааламды, дүйнөнү кабылдаган өзгөчө бир Кудай тарабынан мындай керемет дарыган ушундай адам деп ойлойм да. Мамралы Байке жөнүндө айтып кетти, Мустабек Биевич. Бул киши өзүн өзү жеңген, чыгармачылыктагы өзүн өзү жеңген, маданияттагы өзүн өзү жеңген, өзүнүн дүйнөсүн, мүнөзүн, характерин, дүйнө таанымын, көз карашын көрсөтө алган ушундай өзгөчө бир талант, өзгөчө бир феномен деп айтсак болот да. Бул кишинин сүрөттөрү биринчи кезекте бул жан дүйнөнүн көзү менен тартылган сүрөттөр, жүрөктүн көзү менен тартылган сүрөттөр. Ал эми боектору жүрөктүн, дененин тамырынын каны менен тартылгандай да. Ушунчалык боекторду, ушунчалык краскаларды, ушунчалык контрасттарды таап, бул өзгөчө бир баягы салттуу мектептин бир өзгөчө бир көрүнүш катары эсептесе болот да. Азыркы күндө ушундай уникалдуу стилде, уникалдуу дүйнө таанымда, уникалдуу дүйнө кабылдоодо тарткан сүрөтчүлөрү сейрек. Биз азыркы агымдын, моданын сүрөттөгү жаңы бир агымдын артынан ээрчип кеттик. Бирок бул киши салттуулукту ошондой эле чыгыш элине, чыгышка таандык боекторду, чыгышка таандык мындай өзгөчө дүйнөнү чагылдырып турат да сүрөттөрү. Мына сүрөттөр мен бул мүмкүнлүктөр эмес, мен өзүм көргөм бул сүрөттөрүн, Оштон да көргөм, бияктан да көрүп атам. Ошондуктан бүгүн биз урматтуу көрөрмөн катышуулары кыргыз сүрөт өнөрүнүн уникалдуу кишиси, уникуму, ушундай бир таланттуу адамдын чыгармачылыгы менен беттешкен турабыз. Ошондуктан бүгүнкү көргөзмө баарыңыздардын жүрөгүңүздөргө ушул Мамралы аке тарткан күндүн нурундай нерсени ушу жүрөгүңөргө калтырсын, ошол буяктуу жүрөгүңөргө калтырсын, ошол аркылуу силер дагы дүйнөңөрдөгү позитивдүү энергияны жөнөтүп баарыңыздарга чоң рахмат, ушул көргөзмөгө келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу Мамралы аке, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүнкү көргөзмөбүздүн ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мамралы аке өзгөчө бир сүрөтчү, художник. Өзүнүн сүрөттөрүндө дагы өзүнүн өңү менен, кандайдыр бир энергетикасы менен айырмаланат. Көп жылдан бери мынакей Кыргызстандын ар кайсы улуңгусунда иштеп, көбүнчөсүн артык мезгилдерде Ошто иштеп, жаш муумдарды тарбиялап, кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна абдан көп салым кошуп келатат. Өзүңүздүн 60 жылдыгыңызга карата мынакей көргөзмө уюштуруп, атаңызга арнап, мен ойлойм, сиздин сүрөтчү болуп калганыңызга дагы атаңыздын абдан чоң баягы эмгеги бар болуш керек, салымы бар болуш керек. Ошондуктан сиздей сүрөтчүлөрүбүз менен биз сыймыктанабыз. Анан баардыгын колдоп, кайсы жерде болсо эмгектериңиздерди даңктаганга даярбыз. Баардыгыңыздарга ийгилик, дагы чыгармачылык албан ийгиликтерди каайм. Көптөгөн дагы жаркын эмгектериңиз жарала берсин. Рахмат билгениңизге. Урматтуу айымдар жана мырзалар, добрый день, уважаемые дамы и господа. Хочу сразу как депутат сделать замечание, что по статусу депутат женщина давно уже стоит на сцене, поздравить. Пришел молодой представитель правительства, сразу ему дали микрофон, и здесь нарушили иерархическую лестницу. Я делаю замечание ведущему. Так как у нас сегодня очень замечательное мероприятие, и вообще-то здесь должен поздравить был член комитета по культуре и образованию Джугурку Кинеша, должны были, это их обязанность. Но так как я очень давно уже дружу с семьей Мамралы Лазы, мы давно друг друга знаем, и
поэтому я с удовольствием приняла участие на таком замечательном мероприятии. И если вы заметили, я вот так хотела подарить цветы, мужчинам тоже дарят цветы. Но я хотела что-то такое необычное, подчеркнуть необычность этой семьи и необычность Мамаралы Мырзы. И я вот сейчас пришла с такими большими маками, декоративными маками. Не как наркотик, хотя, мне кажется, рисование это тоже наркотик. Уже не можешь без этого обходиться. Постоянно кисточка, постоянно что-то нужно. Эльхом приходит, надо что-то обязательно в картине выразить свое внутреннее состояние. Поэтому я пришла с этим букетом, вас поздравить от души. Замечательное мероприятие. И хочу сказать следующее, что как можно больше, вот совсем недавно прошло мероприятие «Ночь в музее». Вот вы знаете, я точно знаю, один раз я тоже в этом году не получилось, я принимала участие в таком мероприятии «Ночь в музее». Ведь сколько много молодежи наконец-то приходят, и они начинают смотреть картины, начинают смотреть произведения искусства, сделанные человеком. Потому что невозможно просто так, вот знаете, автоматически нарисовать плакат, ну, я не знаю, типа «Слава КПСС», потому что будет, наверное, серийный какой-то заказ, как это раньше было, да? Нужно обязательно в любую картину, в любое произведение искусства всегда вкладывается душа. Обязательно. Вот как хороший учитель отдает свою душу, частичка своим учителям, потому что он любит детей, он любит свою работу. Несмотря на маленькую зарплату, несмотря на то, что там очень мало социальных льгот для преподавателей, учителей. Настоящие учителя, они от Бога, как и врачи, как и художники. Потому что он постоянно отдает себя. Кстати, я хочу сказать, что вот ваш папа, было сказано то, что ваш папа был преподаватель истории, это мой коллега, я тоже преподаватель истории. И хочу отметить, что чаще всего у историков, вообще у учителей, вот такие вырастают очень отзывчивые, внимательные граждане своей страны. Поэтому сегодня я считаю, что очень замечательное мероприятие. Хорошо, что подошли с Министерства культуры. Это очень важно. Поддерживать сегодня вот нашу интеллигенцию, в том числе художников. Вот ко мне как депутату очень много приходит людей, которые одни просят найти средства, они спектакль какой-то социальный хотят делать. Они видят, что очень много проблем в обществе. Они говорят, ну найдите нам, у нас такой проект. Мы не можем, в правительстве, как всегда, нет бюджетных денег. Правительство всегда там должно искать какие-то инвестиции. Министерство культуры вообще по остаточному принципу всегда финансируется, да? Что останется, вот потом оно уходит туда. Это в корне неправильно. Потому что сегодня я считаю, что наша культурная столица, вообще столица должна быть действительно очень культурной. Здесь очень много гостей. Я вот буквально сейчас видела, очень большие экскурсии пошли. Очень замечательно, что здесь молодежь сегодня. Потому что через наше взрослое восприятие мира, как мы поддерживаем, в том числе интеллигенцию, в том числе творческих людей, зависит наше отношение вообще к развитию человечества и человеческих качеств в каждом гражданине. Поэтому вы сегодня делаете замечательную работу. Я вас поздравляю. Вы молодцы. Дальнейших успехов и хорошей вам всегда везде финансовой поддержки. Алтымыш жашка чыккан юбилейini куттуктап берген Маданият министрлигине келген Маданият министрine рахмат айтам. Урматтуу өзүбүздүн Ирина Грамушкина эжекебизге рахмат айтам, депутаттардын атынан келген. Анан ушул жерде уюштуруп берген ушул музейдин жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Менин ушул сүрөт көргөзмөнү уюштуруп берүүгө, ушул жака алып келип коюуга өзүнүн жардамын берген Ошколдун ректоруна ыраазычылык билдирем. Бишкек шаарынын Октябрь районуна ыраазычылык билдирем. Айыл өкмөткө, өлкөгө ыраазычылык билдирем. Себеби бул абдан бул сүрөт тартып коюш өзүнчө бир чоң чыгармачылык иш процесс болот экен дагы. Аны кайрадан алып келип, ага көйлөк кийгизип, жоолук кийгизип туруп илип коюш өзүнчө бир процесс болот экен да тууганда. Мына мен азыр 60 жашка чыккан мезгилде атамдын жаркын элесинде армандым деп айтканымдын себеби ушул жашка келгенде биздин ата энебиз бизди кантип тарбиялап өстүргөндүгүн өтө жакшы сезип калат экенбиз да. Балам балалуу болгонду билесиң деген сөз бекер эмес экен. Көрсө биз ушул жашка келгенде абдан мен ушул турмуштун ачуу тартуусун, ак карасын көрүп, анан
ошондо чыгармачылык иштеп жүрүп, анан ойлодум мен 60 жашымда ушул улуттук музейде, искусствонун храмы болгон улуттук музейде бир отчеттик көргөзмө ачканда мен ошол атамдын жаркын элесине арнаймын деп ушундай бир максат койдум эле. Ошол максатым бүгүн ишке ашып отурат. Ушу сиздердин жардамыңызда да ашып отурат. Мына ушу бүгүн ушул бизди менин чыгармачылык кечирме келген ушул катышып отургандардын баардыгыңыздан жан дүйнөңүздөр бийик адамдар келдиңиздер деп ойлойм. Сиздердин маданияттарыңыздын бийиктигин бул белгилейт. Бул жана гана менин чыгармачылыгым жөнүндө сөз болуп аткан жок. Ушул келген адамдар, ушул жерге катышып сөз сүйлөп берип аткан адамдар, катышып берип аткан адамдар ошо сиздер маданияттуу адамдарсыздар деп эсептейм. Экскурсовод.